окуйм китепти, көрө баштайм өнүмдү. Күндө окуйм китепти, кемчиликти жойсом деп, элим үчүн эстелик дайым жасап койсом деп. Кол чабуулар. Азаматсың Момпош, мынакей кыргыз эл акыны Алы Токонбаев кемчиликтерди жоюш үчүн күндө китеп окуш керек дейт. Себеби көп окуган адам көптү билет экен. Андыктан үй бүлөбүз менен дагы китеп окууну адатка айланталы. Коомдук биринчи канал Кыргызстандагы Агахан фондунун үй бүлөлүк китеп окуу демилгесинин алкагында уюштурулган Бирге окуйбуз шоу программасын баштайбыз. Салам достор! Саламатсыздарбы, сүйүктүү телекөрүүчүлөрүбүз, ардактуу студиябыздын коноктору жана биздин катышуучуларыбыз. Ал эми бүгүнкү программабызды баштайбыз. Буга чейин СМС суроолорубузга туура жооп берген, бүгүнкү программабызга жолдомо алып келген эки мыкты командабызды биздин катышуучуларыбыз дагы сиздер менен бир-бирден тааныштырып өтөлү. Урматтуу достор, бүгүн бизде эки мыкты команда бар. Бул Алтын Бешик командасы, ошондой эле Алтын Уя командасы. Ал эми азыр болсо, мен тарапта ушул сары түстөгү футболканы кийип турган биздин командабыздын өкүлдөрү менен бир-бирден таанышып өтөбүз. Алтын Бешик командасынын өкүлдөрү Рахат жана Алина апабыз. Саламатсыздарбы? Рахат, салам. Жашы 9-да Чүй обласына караштуу Сокулук районундагы Орок орто мектебинин окуучусу. Рахат келечекте ырчы болгусу келет. Улара жана Жамалтайныбыз. Саламатсыздарбы? Жашы 10-до Чүй обласына караштуу Сокулук районундагы Ваян-Антоновка айылындагы Ваян-Антоновка атындагы мектеп гимназиясынын окуучусу. Улара келечекте мугалим болгусу келет. Дайыр жана Надир апабыз. Жашы 10-до Ысык көл обласына караштуу Жети Өгүз районундагы Табылды Мурзабеков атындагы орто мектептин окуучусу. Дайыр келечекте президент болгусу келет. Бул биздин Алтын Бешик командабыз болду. Ал эми азыр болсо Алтын Уя командасынын оюнчулары менен сиздер дагы тааныштырып өтөлү. Акылай жана Ырысбек атабыз. Жашы 9-да Нарын обласына караштуу Кочкор районунун Акыя айылындагы Үсөн Бешеев атындагы орто мектептин окуучусу. Акылай келечекте журналист болгусу келет. Бектур жана Кенже апабыз. Жашы 9-да Бишкек шаарындагы номер 69 мектептин окуучусу. Бектур келечекте тиш доктор болгусу келет. Аяна жана Кызбурак апабыз. Жашы 10-до Ош шаарындагы номер 27 мектептин окуучусу. Аяна келечекте дизайнер болгусу келет. Командаларыбыз менен тааныштык. Ал эми азыр болсо командалардын ураанын дагы угалы. Азыр бизге Алтын Бешик командасынын ураанын биз Рахаттан угабыз. Биздин командабыздын аты Алтын Бешик. Биздин урааныбыз Мекеним Алтын Бешигим. Кол чаап коелу командабызга. Баракелде. Ал эми азыр болсо Алтын Уя командасынын ураанын бизге биздин катышуучубуз Бектур айтып өтөт. Биздин командабыздын аты Алтын Уя, урааныбыз Алтын Уя алга, алтандаштан калба. Кол чабуулар. Ал эми биздин бүгүнкү темабыз Алтын Уя деп аталат. Алтын Уя дегенде сен эмнени элестетип жатасың? Менбе? Ооба. Мен деген жылуу кооз үйдү элестетем. Туура. Ар бирибиздин үйүбүз, мекенибиз өзүбүз үчүн Алтын Уя. Баса Нурсултан байке. Мен деген Акшоола балдар хорунун Алтын Уя деген опереттасын көргөм. Ал жакта кичинекей кумурска өз мекенин чанып, көпөлөк ары жүргөмүштөрдүн мекенине барып, анан аягында өз мекени гана баарынан кымбат Алтын Уя экенин түшүнөт. Туп-туура. Ал эми урматтуу биздин катышуучулар, бүгүнкү программабызды баштоодон мурда биздин жылдыздуу коногубуз Акбар Сүйүнбаев сиздер үчүн ушул балдарыбыз окуп келген 3 китептин арасынан бир китепти окуп берет. Баарыбыз көгүлтүр экрандарга көңүл буралы. Саламатсыңарбы кичинекей менин досторум. Силерге мен грек эл жомогунан талаа чычканы менен үй чычканы жөнүндө жомок айтып берем. Талаа чычканы менен үй чычканы. Талаа чычканы менен анын жээни үй чычканы жолугуп калышып. Кел, бири-бирибиздикине конок баралы деп макулдашат. Алгач үй чычканы талаа чычканына конокко келет. Чоң дарактын түбүндөгү үйүндө жолугушат. Талаа чычканы тосуп алып, караңгы, сасык, тешиги аркылуу үйүнө киргизет. Үй чычканы жактырбаса да билгизбей отурат. Бир маалда тактай табакта суюк тамак келет. Анын эмне экендигин биле албаган үй чычканы: "Бул тамактын аты эмне?" деп сурайт.
Бул тааруу сорпосу. Сонун бекен? Дагы куюп берейинби? Дейт талаа чычканы. Жок, эгер мүмкүн болсо башка тамагыңыздан алайын, деп түртүп коет. Башка тамак жок деп жооп берет талаа чычканы. Ошентип талаа чычканынын сасык жерде даамы жок тамак ичкенин көргөн жээни ага өзүнүн шартын көрсөтүп мактангысы келет. Үй чычканы, жүр меникине. Бул дүйнөдө тааруудан жасалган сорподон башка нерселер да бар дейт. Экөө жөнөп калышат. Шаарга жакындаган сайын ызы чууга талаа чычканы таң калат. Кулагы тунат. Жолдон мышык ит көргөндө кире качып, жашырына отуруп үйгө жетишет. Бул менин үйүм деп үй чычканы жылуу, таза бөлмөгө ээрчитип берет. Дагы көрө турган кызыктар өтө эле көп деп кийинки бөлмөдөгү илинип турган сүрсүгөн этти көрсөтөт. Жеп көрөсүңбү? Сага бир аз алып келейин. Үй чычканы жипти кемирип, этти жерге түшүрөт. Ошол маалда күтүүсүздөн эшик ачылып, үйдүн ээси кирип келет. Жоголгур, чычкандар, мышык каякта деп кыйкырат. Чычкандар тешикке кире качышат. Үй чычканы досуна карап, корктуңбу? Шаарда ушундай коркунучтар болуп турат. Жакшы нерселерге жетүү оңой олтоң эмес деп үшкүрүнөт. Сүрсүгөн этиң жакшы, бирок мышык дайыма маңдайыңда минтип жашагандан көрө өмүр бою тааруудан сорпо ичкен артык. Сага узун өмүр каалайм, дейт да дарактын түбүндөгү үйүн көздөй жөнөйт. Биз биринчи турдун эң алгачкы тапшырмасын баштайбыз. Достор, биринчи турда силер үйдөн окуп келген 3 китептин негизинде суроо берилет. Ар бир суроого ойлонууга 30 секунд убактыңар бар. Эгерде силер суроого жооп бере албай калсаңар, дароо ата-энелерден жооп алабыз. Нур билим китебиндеги алтын уя жомогунан суроо. Алтын капастагы уя эмнеден жасалган? Аппак мамык менен жөөктөн жасалган. Эң туура 2 упай тапшырабыз. Хан булбулдун муңдуу сайраганын угуп, эмне деп ойлоду? Келгиле достор, командабыздан ким жооп берет? Командадан болсо Бектур жооп берет. Сени угабыз. Хан булбулдун сайраганын укканда, ал эгерде булбулга мен жасаткан алтын уя жакпай атса, өзүнүн уясы бир укмуш болсо керек. Өзүнүн уясын билейинчи деп жигиттерин чакыртып, булбулду капастан Рахмат. Кол чабуулар, чоң рахмат. Рахмат. Бектур, сонун жооп бердиң. Мамык менен жөөктөн жасап берген уям жакпаса, анда анын уясы укмуш болсо керек деп кызыгат дагы. Ушундай бир туура жообузду дагы жигитибиз айтты бизге. 2 упай тапшырабыз. Кол чабуулар. Кайран алтын уямай, кайрылып сени көрөмбү? Кийинки экинчи сабын улап айтып бергиле. Бизге айтып бергиле. Торкодон салган уямай, толгонуп кайра көрөмбү? Толгонуп көрбөй өзүңдү, тордо эле жатып өлөмбү? Туура эмес болуп калды, ата-энелерибизден сурайбыз. Мен кайран алтын уямай, кайрылып сени көрөмбү? Кийинки сабын улайбыз. Кайрылып сени көрбөсөм, капаста жатып өлөмбү? Кол чабуулар. 1 упай тапшырабыз. Торкодон салган уямай, толгонуп кайра көрөмбү? Кийинки 2 сабын улап айтып бергиле.
көрбөй өзүңдү, тордо жатып бөлөнбү. Эң туура, кол чабуулар 2 упай тапшырабыз. Улантабыз Алтын бешик командасы суроону жакшылап угалы. Үй чычканы тала чычканын конокко чакырып жатканда эмнелерди ойлоду? Жооп барбы балдар? Жооп жок экен, келиңиздер ата-энелерден сурайбыз. Үй чычканы өзүнүн жакшы үйүн көргөзүп мактангысы келди, өзүн жашаган жана таруу сорподон башка деле жакшы тамактар бар экенин билсин деди. Туура, кол чабуулар болсун. Толугу менен жооп ушундай болмок. Сасык жерде даамы жок тамак ичкенин көргөн жээни ага өзүнүн жакшы шарттарда жашаганын көргөзүп мактанайын деген болчу. Апабыз туура жооп берди. Ал эми азыр болсо улантабыз. Кезек кайрадан помпошто. Үй ээсинин кыйкырганынан тешикке кире качкан үй чычканы келген коногуна эмне деп айтты? Корктуңбу? Шаарда ушундай коркунучтар болуп турат. Жакшы нерселерге жетүү оңой эмес деп Рахмат, түшүнүп калды. Эң туура, 2 упай тапшырабыз. Үй чычканын жашоосун көргөн тала чычканы эмне деп айтты? Жакшы экен, бирок жаныңда, маңдайыңда мышык турган жаманго таруу сорпосун ичип талаада жүргөн жакшы деп кетип калат. Сага өмүр кайыр. Эң туура, чоң рахмат. Сиздерге 2 упай тапшырабыз. Эмнеле мынча безеленип сайрап калгансың дейт Сагызган. Анда Торгой эмне деп жооп берди? Сагызган айтканынан Торгой таң калып, мен бүгүнө гана эмес, дайыма күн чыкканына ыраазы болуп сайрайм дейт. Ыраазы болуп сайрайм. Эң туура, кол чабуулар. Сагызган өзүнүн сактыгы тууралуу Торгойго эмнелерди айтып берди? Биз абдан көп жашайбыз. Макул болсоң экөө сен мени менен жүр. Сен дагы көп жашайсың дейт. Туура. Торгой эмне үчүн Сагызгандын сунушуна макул болгон жок? Торгой өзүн
өзүнүн талаасын таштай албай, ал жерде көнүп калган, сайрап өз эркиндиги менен жүрүп. Туура, кол чабуулар болсун. Ардактуу достор, биз биринчи турубуздун 10 суроосун жыйынтыктадык. Азыр болсо Акбар Сүйүнбаев мырза менен менин сүйүктүү китебим деген рубрикага баарыбыз көңүл барабыз. Сизге кичинекей кезиңизде ким жомок айтып берчү? Бизге кичинекей кезибизде эң алгач жомокту ата-энем окуп берсе керек, бирок кичинекей болуп эсимде болбой калды. Бирок ошо биздин үйгө келип студент кыздар эжелер жатып калчу, ошолор окуп берчү. Жакшы көргөн жомок каарманыңыз? Мен эң жакшы көргөн жомогум бул көбүнчө ошо баягы дүйнө элдеринин жомоктору, эсибизде калган эң кызыктуу жомоктор болду ошо. Кичинекей кезиңизде эң биринчи окуган китебиңиз эсиңиздеби? Мен болсо эң алгачкы мындай эсим кирип китеп окуш керек деп калганда Марбажиевдин Ар бир үйдө майрам деген чыгармасын окугам. Ошондон баштап ошо китеп окууга дагы кызыгып, анан китептерди окуй баштадым. Достор, биз бүгүн алтын уя деген темада оюн куруп жатабыз. Ар кимдики өзүнө, ай көрүнөт көзүнө демекчи. Ар бирибиз үчүн өз мекенибиз бул алтын уябыз. Ооба. Мисалы, мен жашаган жерде гана түркүн түстүү гүлдөр өскөндөй. Мен жашаган жер гана баарынан кооз сезилет. Туура айтасың, Момпош. Кичинебизден биздин төрөлүп өскөн жерибиз, көнгөн жерибиз баарыбыз үчүн алтын уя. Ал жерде ар дайым биз алыста болсок дагы, аябай сагынабыз дагы, эч бир нерсеге алмаштыргыбыз келбейт. Азыр баарыбыз эле өнүккөн өлкөлөргө кызыгып, Дубайга, Америкага, Турцияга баргыбыз келет. Бирок чет жерге барганда өз мекениң гана жайлуу, жылуу, сени кучагына алып, мээримин төккөн өзгөчө жер экенин сезесиң. Туура, эмесе урматтуу биздин катышуучулар, ардактуу достор, биз экинчи турубуздун биринчи тапшырмасына кезек беребиз. Достор, экинчи турда оюн түрүндө 2 тапшырма бар. Биринчи тапшырмада силердин тапкычтыгыңар жана шамдагайлыгыңар бааланса, ал эми экинчи тапшырмада ой чабыт жана өзгөчө жооп бааланат. Суроо мындай: Кыргызстан силер үчүн эмне? Ушул суроого биз жооп беришибиз керек. Жооп берүүгө ата-энелерге дагы мүмкүнчүлүк беребиз. Балдарга жардам бергени бирок, балдар өздөрү жазып толтуруш керек. Биз болгону гана сөз менен жанында туруп колдоо көрсөтүп турабыз. 1, 2, 3, убакыт башталды. Бектур, сен командаң менен даярдандың. Кыргызстан силер үчүн эмне деген суроолорго мына жооп жаздыңар. Эми ушуну жалпы телекөрүүчүлөрүбүз менен бөлүшүп айтып берели. Кыргызстан биз үчүн ыйык мекенибиз, туулган жерибиз. Ата бабалар өскөн жер. Ата бабалар өскөн жер. Кыргызстан туулуп өскөн жерим, алтын бешигим. Киндик каным тамган жерде. Кыргызстан менин эч нерсе алмаштыргыс мекеним менин. Ата журтум. Мен өз мекеним менен сыймыктанам. Баракелде, кол чаап коелу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кыргызстан бул менин алтын уям, арча бешигим, ыйык мекеним, апам атам жана мен жашаган кооз жерим. Бул менин алтын уям дегени 1 кабыл алабыз. Арча бешигим 2, ыйык мекеним 3, атам апам жана мен жашаган кооз жеримде 4. Кол чаап коелу.
биздин Алтын Уя командабызга биз 2 упай тапшырабыз, Алтын Беш командасына 1 упай тапшырабыз. Достор, биз бүгүн мекен тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Ошондуктан биз силерге төмөндөгүдөй тапшырма берели деп чечтик. Силер өз өлкөңөрдү канчалык деңгээлде билесиңер, ошону билгибиз келип жатат. Ооба, экинчи турдун экинчи тапшырмасы ушундай. Биз силерге картаны белгиле деген тапшырма беребиз. Кайсыл жерде кайсыл областтар жайгашкан, ал жерлерде кайсыл белгилүү жерлер бар, ошолордун баарын жазабыз. Командаларга кол чап, ийгилик каалайбыз. Баштадык. Ысык Көл областында Жети Өгүз, анан Ак Суу деген айылдар бар. Нарында Ташрабат Деген жер бар дагы. Жалалабадта Арланбап, анан Арсланбап деген жерибиз бар, анан Жаңгак Токой бар экен, Таласта Манас Ордосу бар. Бул Таласпы, Биякта Ошто неме? Ош тоосу, Ошто неме? Сулайман тоо деп жазылып турат, Сулайман биякта. тоо, анан Бул кайсыл жер, кайсы область? Баткен. Баткен, мына Баткен. Ал жакта эмне бар? Айгүл гүлү бар экен, Бар. Мейли, рахмат. Кол чаап койлу. Рахмат, рахатыбызга чоң рахмат. Азаматсың, аябай жакшы айтып бердиң. Командабызда болсо Баткен областы туура жазылды. Ош областынын ордуна Жалал-Абад областы деп жазылып калыптыр. Нарын областы туура жазылыптыр. Талас жазылбай калыптыр. Чүй областы жазылбай калыптыр. Ысык Көл областы туура табылды. Демек биз 2-3 туура жообуз бар экен. Областтар боюнча 3 туура, 4 катабыз бар экен. Анан белгилүү жерлерден болсо Баткен областынын Айгүл гүлү бар деп Сулайман тоо 2, Жалал-Абадта Арсланбап бар экен 3, Ысык Көлдө Жети Өгүз да аябай өзгөчө бир жер 4, Ташрабат 5, Таласта Манас Ордосу дейт, бирок муну жерлерди алмаштырып алганыңыздар үчүн муну кабыл албайбыз. Рахмат. Бул жер Ысык Көлдө Боз Тери бар. Бул жер Жалал-Абад. Бул жер Бишкек. Бишкекте Бурана бар. Бул Чүй областы, Бул Ош. Ошто Сулайман тоо. Бул жер Баткен. Баткенде Манастын күмбөзү бар. Арсланбап. Бул кайсыл область? Жалал-Абад. Бул жакта Арсланбап бар. Арсланбап, Сары Челек, Чатыркөл. Чатыркөл бар экен, Бул жер Сөмкөл. Бул жер Сөмкөл, Азаматсың. Бир кол чаап койлучу баракелде кыздарыбызга. Чоң рахмат. Алтын Уя командасын текшерели. Алтын Уя Баткен областын туура тапты, Ош областын туура тапты, Ысык Көл областын туура тапты. Анан Бишкек шаар жана Чүй областын туура табышты. Талас областын белгиленген жок. Ал эми Нарын областы менен Жалал-Абад областы Нарынга дагы жооп жазылган жок. Анан Нарын областынын ичине Жалал-Абад областын деп белгилеп жазып коюшуптур. Ал эми бизде демек областтар боюнча 4 туура белгиленген жана ошондой эле 3 катабыз бар экен. Андан сырткары белгилүү жерлерден биз 5 жерди белгилептирбиз. Сулайман тоо, Арсланбап, Сары Челек, Чатыркөл жана Бурана деп. Рахмат, кол чаап коелу. Алтын Уя командасында областтар боюнча 4 туура жооп болду, 3 туура эмес жооп болду. Ошондой эле 5 белгилүү жерди жаздык. Ал эми Алтын Беш командасы болсо 3 туура жооп областтар боюнча 4 туура эмес жооп жана ошондой эле 5 белгилүү жер жазылды. Демек биз Алтын Уя командасына 2 упай, Алтын Беш командасына 1 упай тапшырабыз.
Достор, мекенчил патриот катышуучуларыбыз менен бирге биз 3-чү турубузду баштайбыз. Достор, 3-чү турубуз Шамдагай бол деп аталат. Мында өзүңөрдүн шамдагайлыгыңар менен соңку суроону илип кетүү мүмкүнчүлүгүңөр бар. Ийгилик. 1, 2, 3. Замат, бол чыкка, чурка. Замат, бек тур, чурка, бек тур. Линияга кирип алайын, линияга кирип алайын. Ой, бол. Бул бала биринчи келди. Эстафеталык оюнубузду акыркы секундада бир аз дагы мындай спорт менен көп машыккан жигиттерибиз Алтын 5 командасы 1 секундага балким эртерээк келди. Ошонун улам азыр кошумча суроону силерге беребиз. Буга чейин биринчи турда 36 секунда убакытты үнөмдөп алып турсаңар, демек азыр ошол секунданы финалдык суроого биз силерге кошуп беребиз. Жалпысынан 1 минут 6 секунда ойлонгонго убактыңар бар. Тала чычканы үй чычканына кандай идишке эмне тамак берди? Тала чычкан үй чычканга жыгачтан жасалган табакка таруу сорпосун куюп берди. Кол чабуулар. 2 упай тапшырабыз. Азыр мен упайларды санап алайын. Алтын 5 командасыныкын санасам, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 упай экен. Ура! Ал эми алтын уянык болсо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 упай. Куттуктайбыз. Алтын 5 командасынын оюнчуларына чоң рахмат. Бир кол чаап койлу командабызга. Азыр болсо биз ушул долбоорубуздун атынан айбанаттар жөнүндө жомоктор деген китепчебизди Сулайман Рыспаев агайыбыздын нускалуу жомоктор китебин жана Чудеса света деп аталган энциклопедия китебин ар бир катышуучубузга тапшырабыз. Рахатка кол чабуулар. Куттуктайбыз. Аябай сонун кызыктуу, кымбат баалуу китептерибиз, ошондуктан жакшылап үй бүлөбүздө дагы өздөштүрүп, кызыгып окуйлу. Ал эми уларабызга да кол чабуулар болсун, уларга керектерибизди тапшырабыз. Жана биздин Дайырыбызга кол чабуулар болсун. Дайыр, чоң рахмат. Сага да ушундай 3 китебибизди тапшырабыз. Ал эми азыр болсо келгиле чогуу эстеликке сүрөткө чыгып алабыз. Достор, кол чабуулар менен жеңүүчү Алтын Уя командасын куттуктайбыз. Алтын Уя командасынын оюнчуларына айбанаттар жөнүндөгү жомоктор Сулайман Рыспаев агайыбыздын нускалуу жомоктор китебин жана большой подарок школьникам деп аталган энциклопедия китебин тапшырабыз. Кол чабуулар болсун, акылайбыз, сени куттуктайбыз. Биздин долбоорубуздун жеңүүчүсү деп аталган ушундай алтын медалыбызды дагы тагабыз, сени куттуктайбыз. Бектурга жаштап кол чаап койлу. Бектур, сени куттуктайбыз. Бектур, азамат экенсиң. Ушул 3 китеп менен чогуу сага алтын медалыбызды тагып коелу. Жана биздин Аянабызга дагы кол чабуулар болсун, достор. Аяна, сени куттуктайбыз. Аянага дагы биздин жеңүүчүбүз деген эми эстеликке баарыбыз чогуу сүрөткө чөбүз. Негизи окуучуларыбыздын ойлонгону бир гана окуу болуш керек.
Себеби келечекке мыкты пайдубал түзүүнүн эң бир маанилүү убактысы дал ушул мезгил. Андыктан эртең өкүнүп калбаш үчүн биз бүгүнтөн билимге ынтызар болушубуз керек. Себеби билим аркылуу гана биз бийиктиктерге жетебиз. Билимдүү болуш үчүн ар дайым үй бүлөбүз менен китеп окууну адатка айланталы. Сиздер коомдук биринчи каналда Кыргызстандагы Агахан фондунун демилгеси жана Кристенсен фондунун колдоосу менен даярдалган бирге окуу шоу программасын көрдүңүздөр. Сиздердин кызматыңыздарда студияда мен Нурсултан Майназаров жана менин акылман досум Бомпош болду. Амандашканча сак саламатта болуңуздар. Кош кыла достор.